Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык белгилүү UFC мушкери Мыктыбек Оролбай уулунун алдыда 14 март күнү UFC Fight Night 269 турниринин алкагында өткөрө турган беттеши тууралуу айтабыз. Ата-андашы ким, аны жеңүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Жакында гана UFC'нин жарым орто же болбосо 77 кг салмак чембирдигине өткөн Мыктыбек Оролбай уулу аталган дивизиондо өзүнүн экинчи беттешине чыгат. Бул жолу 14 март күнү Лас-Вегас шаарында жайгашкан UFC Apex спорт жайында өтө турган кезектеги UFC Fight Night 269 турниринин алкагында Крис Кёртис аттуу күчтүү делинген акшылык мушкер менен беттешке чыгат. Крис Кёртис жөнүндө эмнелерди айтсак болот? Бул мушкер учурда 38 жашта. The Action Man каймана ысым менен таанылган мушкер. Карьерасында 45 беттешке чыгып, анда 32 жолу жеңишке жетсе, 12 беттешинде жеңил ызасын тарткан. Акыркы беттешин былтыр июль айында өткөрүп, анда Макс Гриффинде калыстардын эки тараптуу чечими менен утуп алган. 38 жаштагы акшылык мушкер UFC уюмуна кечирээк келген, тактап айтканда 21-жылы гана дебют жасаган. Анда алгачкы 3 беттешин ишендүү түрдө утса, андан кийин 4-чү беттешинде Мыктыбек Оролбай уулу акыркы жолу утуп алган Джек Хармансондон жеңилген. Андан кийин бүгүнкү күндө 77 кг салмак чембирдигинде UFC'де топ мушкерлердин бири болгон Жоаким Баклини утуп алууга жетишкен. Баклини уткандан кийинки беттештери өтө деле ишенимдүү эмес. Келвин Гастелон, Брандон Аллен жана Роман Каполовторго утулса, Марк Андре Барриолт жана Макс Гриффинди утуп алууга жетишкен. Негизинен беттештерди аягына чейин чыгарууга аракетин жасайт. Ата-андаштарынын көпчүлүгүн калыстардын эки тараптуу чечими менен дагы утуп жүргөн. Ага карабастан техникалык нокаут жана нокауттары дагы көп. Туруу абалында дагы өзгөчө мыкты соккулар менен көзгө көрүнгөн мушкерлердин бири деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ага салыштырмалуу кыргызстандык Мыктыбек Оролбай уулу кыйла универсалдуу. Мыктыбек бутка турууда дагы, партерде дагы өтө мыкты мушкер. Учурда 27 жашта, беттеш учурунда 28ге чыккан болот. Мыктыбек акыркы беттешин былтыр ноябрда өткөрүп, анда Джек Хармансонду утуп алган. Андан мурун Тофик Мусаевди дагы Азербайжанда өткөн турнирде биринчи эле раундду утуп алган болчу. 2024-жылдын октябрь айында болгон Матеуш Ребецки менен беттеши дагы да болсо Мыктыбектин карьерасындагы жалгыз жеңилүү боюнча турат. Эми бул беттеште ким жеңишке негизги фаворит деп айта турган болсок, албетте Мыктыбек Оролбай уулу кагаз жүзүндө бул беттештин фаворити болуп чыгат. Жаш курагы дагы, ошол эле мезгилдеги акыркы беттешинен дагы Крис Кёртиске караганда кыргызстандык мушкер кыйла мыктыраак. Бирок бул беттеш Крис Кёртис дагы өтө тажрыйбалуу, андыктан кез келген бир гана катачылыкты колдонуп, өзүнүн өтө оор соккуларын узатып коюшу дагы мүмкүн. Ошондуктан Мыктыбек абайлап беттеш өткөрө турган болсо, бул беттеште жеңишке жетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Эмне дейбиз? Кыргызстандык мушкерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу достор, буйруса кыргыз спортундагы жаңылыктарды уландуу чыгарып турууга аракетибизди жасайбыз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видеого лайк баса кетиңиздер.